Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздар менен ушул күндө жакшы күндө амандашып турганыбызга биз дагы абдан кубанычтабыз. Албетте Пирамида телеканалында кайрадан эле ушу барыңыздарга ушундай өнөрүн тартуулап келаткан таланттуу апалар берүүсү назарыңыздарда. Азыр болсо бизге алыстан тартып, жолго артып келген, Таластан бери келген Даткайым тобу. Саламатсыздарбы? Жакшы келдиңиздерби? Кыйналган жоксуздарбы? Төө ашууда тайгак жокпу? Жок. Бул жакта эми Даткайым тобу дегенде эле бизде апабыз келип, жакшынакай өзүнүн жакшы өнөрлөрүн көргөзчү эле, анан бүгүнкү күндө апабыз жок келиптир. Анан апабыздын орун басары Таалай Күл эже сиз менен сүйлөшөйүн деп турам. Өзүңүз баштай берсеңиз болот. Таласта эмне жаңылык кылып атасыздар, кандай иштеп атасыздар, Даткайым тобу кандай болот, алдыга жылып баратат, кандай жетишкендиктер болуп атат, ошол жөнүндө айтсаңыз болот. Саламатсыздарбы? Анда мен ушу Даткайым тобу менен кыскача тааныштырып коеюн, Даткайым тобунан эжекебиз келбей мындай бир аз сыркоолоп калганына байланыштуу келбей калды. Анан эми мен анын орун басары катары тааныштырып коеюн топту. Мен өзүм Турдумамбетова Таалай Күл, китепкана кызматкермин. Андан кийин Назаралиева Алымкан ушул топто башынан бери келатат. Андан кийин Сариева Талимкан, анан Назикова Нурила, Турсунбекова Уулкан, Эгембердиева Тажикан, Султанбекова Ороnkөл, анан музыкантыбыз Нурматов Жусуп. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, атайын Таластан бери мындай кичине чарчаңкы болуп калганбы, мен да түшүнгөн жокмун. Себеп дегенде башынан баштап тааныштырат койсом, же өзүнө жакыныраак болуп, кол эшине тартып кеттү, аралаштырып тааныштырып койду. Анан кимди ким экенин азыр буюрса ырдап аткан маалда көрөлү. Же Таласта ушинтип тааныштыра берсе болобу? Эми мындай кылалы. Атайын өзүңүздөрдүн Майрам ыры деген хоруңуздар бар экен, Ошол Майрам ыры деген хорду негизи бул көбүнчөсү бул хорлор ошол айылдан чыккан акындардын, оончулардын ырлары болот. Анан Даткайым тобу атайын Кара Буурадан бери келген сиздерди жакта дагы чукур эмес. Ал жакта дагы канча оончулар бар, акындар бар. Ошолордун ырынан болобу же кайсыл кимдин ыры болот? Элдигир, Дайым эле элдигир. Элдигир. Анда келиңиздер, жалпы элибиз менен сиздердин хорго күбө бололу дагы. Жалпы Даткайым тобунан Майрам ыры. Баракелде, сонун. Өзүңүздөргө кол чаап коюңуздар. Анткени бул жакта сахна эмес. Сиздерде бирок сахнада 2000-3000 киши көрө турган болсо, бул жакта миллиондогон кишилер сиздерди карап отурган.
учур. Ошондуктан уялбай, тартынбай, бири-бириңиздер менен коштоп, анткени Даткайым тобу таластан бул жакка келе албай жүрүп, биринчи жолу Пирамида телеканалында эфирдесиздер. Ошондуктан дароо эле баштай берели. Бул жакта дагы көпчүлүккө тааныштырып өтөм. Өнөрүң болсо өргө чап деп коет элибизде. Ансыкандай баарыңыздар тең өнөрлүү сонун ырдаган айымдар экенсиздер. Азыр болсо Султанбекова Оруnkүл апабыз. Баракелди. Чын эле сонундурда айткенсиздер. Башына баштаганда эле эжекем ушундай сонун чаңдоо менен баштап келди. Азыр болсо дагы ушу өзгөчө аталышта жаныбарым Гүлсары деп коет экенсиздер. Ушундай сонун ыры бар экен. Назаралиева Алымкан апабыз, эжекебиз.
Ой баракелде. Сонун. Баарыңыздар тең эле бири-бириңиздерден калбай катурдаган мындай айымдар чогулган экенсиздер да. Бул өзгөчө таланттар тандалган окшойсуздар. Көп мындай силердин группага кириш үчүн сен жарайсың, сен жарабайсың болуп аябай жакшы тандоо болгон окшойт менимче. Баарыңыздар тең өтө таланттуу экенсиздер. Эми элибизде негизи урматтуу көрүүчүлөр, элибизде 2 киши ырдаса дуэт деп, анан 3 киши ырдаса трио деп коет, анан 4 киши ырдаганда бул квартет деп коет, Анан ошондо силердин квартетиңиздер бар экен, төртөөңүздөр бири ырдайт экенсиздер. Ошол силердин төртөөңүздөрдүн ырыңыздар бир элес деп аталат экен. Анда жакшы. Ой баракелде, сонун. Эми бул жакта чындыгында бириңиздер аябай толуктап турат экенсиздер. Бирөө таппай калса, экинчиси бирин монтип карап туруп кошулуп кете берет экенсиздер. Бул жагыңыздар аябай жакты, өзгөчө экен. Анан талайкылайым. Негизи ырларды сиздерге ким тандап берет? Өзүңүздөр мен мону ырдайм деп эле. Ырларды көбүнчө музыкантыбыз Жусуп мырза өзүбүздүн үнүбүзгө жараша ылайыктап тандап берет. Анан ошол боюнча ырдайбыз. Жакшы. Ошондо сиз дагы жүрөгүмдө деген ырды агайыбыз тандап берген сизге дагы. Ооба. Жакшы. Анда жүрөгүмдөн ырдап көрүңүз. Ay!
сонун. Айткандай айтып атпаймынбы, башынан баштап мактай берсем баарыңыздар тең мактоого татыктуу экенсиздер да. Анан кийинки бул жакта баарыңыздар тең бүгүн атайын 1 саат бою ушул жака жалпы элибизге өнөрүбүздү тартуулайын деп келгенден кийин суроо жоопту дагы бир аздан кийин кылалы. Ага чейин болсо бизде Таалайым сенде Назекова Нурила айым. Ay! Бул жакта ушу Таалайым сенде деген ыры менен Нурила эжекебиздин алдында шпаргалкасы болбогондо мындан да сонун образ менен ырдамак экен. Эчтеке эмес. Дагы буюрса кийинкиге чейин үйрөнүп каласыздар. Кийин ошон үчүн бат-баттан эфирге келип турганга аракет кылыңыздар. Ана курбулар. Тембирдиева Тажикан эжекебиз, келиңиз.
О, сонун. Бул да сонун, эчтеке эмес. Буюрса кийинки келгенге чейин сиз да үйрөнүп каласыз. Анан баардыгыңыздардын тең ушундай төшүңүздөрдө мындай өзгөчө жалтыраган значоктор, медальдар бар экен. Баардыгы тең өзгөчө экен. Анан бул топтун эң эле жашы сиз окшойсуз. Буюрса сиз да каласыз. Же унутуп калгансызбы? Аласыз, буюрса. Анан эң жашыбыз да. ошо мен дагы түшүндүм. Себеп дегенде Кудай буюрса, ийгилик эми сизге дагы жылмаят. Булардын эжеке апалардын жашына келгенге чейин сиздики да мындай болуп көбөйөт буюрса. Эми кийинки өчпөсүн менин үмүтүм Сариева Талимкан айым. Барекелде, сонун. Эми бул топтун түзүлгөнүнө канча болду, талайкулайым? Бул топтун түзүлгөнүнө 2014-жылы түзүлгөн. 7 жыл болуп калды го. Биз мисалы үчүн атайын ошо Кара Бура, Талас шаарына, Кара Бура районуна барганда, сиздер жактан ошондо биринчи жолу Пирамида телеканалына атайын тартылгансыздар. Эми биринчи жолу бул жака эфирге келдиңиздер. Анан ошол 2014-жылдан бери мындай дагы ушундай кандай ийгиликтерге жетиштиңиздер? Эми ийгиликтерибизди санасак, көп эле. Мен аябай 1 саат сүйлөйүн да. Кыскача айтып берейин. Ошо биринчи топтун түзүлүшү Талас облусунун 70 жылдыгы болуп, анан ошого эни тилеги ынтымак деген кароо конкурс болду да. Облус боюнча райондор аралыгында. Анан ошондо биздин Кара Бура району Даткайын деген команда болуп барып катыштык да. Анан биринчи орунду алдык. Анан ошодон кийин келип эле, анан кийин ошо топ болуп түзүлүп калдык да. Анан түзүлүп калып эле ошондон бери баардык ошо райондук, облустук, республикалык баардык иш-чараларга ушундай активдүү катышып келебиз да. Жакшы экен да. Ошондо 2004 баштаганда эле силер биринчи ушундай чоң жетишкендик менен келип туруп, анан топту түзгөн экенсиздер. Көбүнчөсү болсо топту түзүп барып, анан атайын конкурстарга катышат да. Сиздердики бир өзгөчөлүгү бар экен бул жагынан да. Бул жагынан да мактанып өтсөңүздөр болот экен. Андан кийинки мен ашык Назаралиева Алымкан экенсиздер.
Siz bala кезде ушундай кароо сынактарга көп катышсаңыз керек да. Менимче окуп жүргөндө. Мектепте бир аз ырдашып, кружоктордо. Мектепте бир аз ырдап жүрүп эле анын баарын тең анан жыйыштырып таштап, анан кийин ушундай Ыргеселерге катышып жүргөнсүң да. Жок, мен ыргеселерге деле катышчу эмесмин, ушу топко кирген эле ырдап калдым. Мурун эми баягы мектепте ырдайбыз, кружоктордо. Мектепте ырдап жүрүп, ошондо кайра канча жылдан кийин ырдаган болду? Канча жылдан кийин кайра турмуш болду, бала бактык, жумуш. Ошончо жыл кантип чыдап жүрдүңүз дейм да, мындай үндү ишке катып алып. Чыдап эле жүрдүк, көрсөтүп кайра Күткөн экенсиз да? Анан күткөндөн кийин буйрук мына кошулуп калып эле ошондон бери ырдап жүрөм, ушул топто солисткамын. Бирок ошол топко киргенге чейин деле, мисалы үчүн ошол жакта тойлордун жанын койбосоңуз керек деп ойлойм. Жакшы эле сонун ырдайт экенсиз. Андан кийин Анда сен деп аталат, Турсунбекова Уулканай. Жусуп багай, өзүңүз мисалы үчүн оон чыгарасыз ба? Оон чыгарбайм, мен жөн эле аккомпанент. Жөн гана музыкантсыз, бирок аябай чындыгында сонун таланттуу музыкант экениңиз бул жактан көрүнүп турат. Ушундай баардыгына маэстро болуп, баардыгын тең үйрөтүп, баардыгынын үндөрүн тарбиялап, ар кимге ырды аярдап берип атканыңыз бул аябай жакшы чындыгында. Анан сиздин дагы ырыңызды укпасак болбойт. Өзүңүздүн дагы бир жакшынакай ырыңызды укпасак болбойт. Бизде азыр эфирде атайын ушу Даткайым тобунда таланттуу апаларга кошулуп таланттуу мырза агабыз келген, Нурматов Жусуп. Жолдош экөөбүз. Байбичеси экөө. Дуэт кыласыздар. Байбичеси экөө. Жарайт. Анда дагы бир өзгөчөлүк бар экен бул жакта.
gönül ağlamay, ağrılık gelse şaştırır bir, kalasın bir kalamay. Yüздөлүк талант экенсиздер да сиздер дагы. Буюрса өзгөчө экен, араңыздарда бүгүн Датыкайын тобунда көп эле келип жүрүшөт, бирок мындай үй бүлөдө биринчи жолу ушундай топко келип чогуу кырдап аткандарды мен биринчи жолу көрүп атам. Анда санда мындай идиш аяк кагышып кеткен учур болот го. Ошондо деле аккордеонду алып бири-бириңерге кырдап баштайсыздарбы? Ошо менен алышып кетесиз. Ошо менен алышып кетесиздер, жакшы. Андан кийинки Таарынба Султанбекова Орунай. Кайрадан кезек сизге келип калды окшойт. Негизи унчукпай эле отура берет экенсиз да. Бирок бардык апалар ошондой таластан бери келип атып сизди чарчаткан окшойт менимче. Тигил жумушту кылдырып, пека чуркатып, чай койдуруп, тамак жасатып. Антип жатсызбы? Жакшы элесизби? Буюрса сиз дагы мындай алдын ала өкүнбөй туруңуз, ийбей туруңуз. Буюрса значок аласыз сиз дагы.
кечте дагы ушундай бир 2-3 кыздар калды. Анын баардыгын тең ырдатып алалы. Атайын 1 саат бою ушундай элди маанайын көтөрөлү деп, өнөрүңүздөрдү көргөзөлү деп келген учурда эске салат ат энем Назикова Нурия эжеке чыкты. Баштай берсек болот. Эчтеке эмес. Үйбүрөдө ушинтип унутулуп калар. Атайын сизге кайрылгым келип атат эжеке. Дагы бир жолу аты жөнүңүздү толук айтып койсоңуз. Турсунбекова Уулкан. Турсунбекова Уулкан эжеке ушу келгенден бери башкача бир ойлосуз да. Анткени жетекчи менен аябай жакын болгонсузбу, ал келбей калды менде. Жок. Андай жокпу? Мындай жакшыбы? Негизи ар бир район, областтардын мындай бир өзгөчөлүгү бар экен да. Мисалы үчүн бир эле Кыргызстан болгону менен ар бир жердин туусу ар башка деп коет го элибизде. Анан сиздерге өзгөчө айтылган буурчак жакшы эле болдубу? Жакшы, мега жакшы. Түшүм болду. Кудайга шүгүр. Ошондон айтып турбасаңыздар болбойт. Анан Калай эжекемдин ар жагында дагы апам бар. Сиздики мындай өзгөчөрөөк бир чоң төшпелигиңиз бар экен, значит. Ал эмне? Батыр энем. Батыр эне. Канча балаңыз бар? 8 балам. 8 бала. Жакшы. Жакшы. Бул дагы сонун канча неберели болдуңуз? 4 неберели болдум. 4 небере. Жээндер Кудайга шүгүр. Жээндер Кудайга шүгүр. Ал жээндерди кошпойсуз. Неберели бир балам бар, анан Калганы кыздары. Калгандар жээндер, кыздардыкы. Ал жээндерди небере. Баары 26 болуп кетет. Жээндерди 3 чөйрөм бар. Көз тийбесин, сөз тийбесин. Андан кийинки бир сиздердин жакшы жыргалым деген квартетиңиздер бар экен, Ошо жыргалымдарды айла. Kıyaldın çevirdi pılları
Otursam dursam dın çıkmay sana, oyuma düşüp murdağım. Yanar toz olup ketmeyin, aya tezireyeni, al olup kayra üçmöyün. Aya tezireyeni, al olup kayra üçmöyün. Şerifit kıllarım, kıynaysın nege cırgalım. Otursam dursam dın çıkmay sana, oyuma düşüp murdağım. Otursam dursam dın çıkmay sana, oyuma düşüp murdağım. Бул эми квартете мейли хор болду. Туура. Бири-бириңизди аябай коштоп толуктап турат экенсиңер да башында эле айтпадым беле. Эми бул жакта ушу Тала эже орун басар, сиздердин шефтин оң колу, анан өзүңүз жалпы элге кайрылып, буюрса жаз жакындап калды, майрамдар келе атат, мырзалардын, айымдардын майрамы менен деп жалпы куттуктап койсоңуз болот. Урматтуу жалпы ошо көрөрмандар, баарыңыздарды ушу алдыда келе жаткан февраль айында мекенди коргоо күнү болот. Ошо мекенди коргоо күнүнө карата урматтуу жигиттерибизди келе жаткан ошо майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетем. Жигиттерибиз бар болсун, аман болсун, ошо эли жерибизди коргоп, эли жерибиз үчүн кызмат кылып жүрө берсин. Андан кийин келе жаткан ошо 8 март аялдардын, жалпы аялдардын майрамына жалпы энелерди, кыздарды, келиндерибизди, жалпы өзүмдүн даттайым командамды, баарыңыздарды ошо келе жаткан майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт, дагы ошо чыгармачылык ийгиликтер менен жадырап жайнап ошо элдин алдында ырдап жүрө бериңиздер. Ошо эли жерибизге тынчтык, ынтымак, бейкутчулук, барчылык, токчулук каалап кетем. Ай жакшы. Эми бир майрамды айтпай кеттиңиз. Аны деле мейли. Бирок кайдимки кыргыздын календарына кирип калган экен ал делечи. 23 февралды аттап кеттиңиз, 8 март деп кеттиңиз, бирок ага чейинки жаштардын 14 февраль деген чоң майрамы бар. Аны эми биз майрамдаган деле майрамдабайбыз деле да. Аны жаштар майрамдайт. Жусуп байкем айтсаңыздар, баарыңыздарды майрамдадат, азыр сиздерде кыргыз күйөөсү деген хор бар.
махаббаттың сырлары. Қырғыз күші қартайғанды жашартын. Қырғыз күші өмірімдің жырғалы. Жырғалы, жырғалы. Қырғыз күші өмірімдің жырғалы. Баракелде, сау болуңуз, бар болуңуздар, оорубаңыздар. Силердин ар дайым эле ушундай өркүндөп, өсүп, алдыны көздөй дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишиңиздер. Бир гана ушундай жакшылык силердин баарыңыздардан тилегениңиздер жакшылык, анткени жакшылык эле болсун, ошо жакшылыкка келип өнөрүңүздү көргөзүп туралы деп дайыма ушундай Даткайым деген топту түзүп чыктыңыздар. Бар болуңуздар, оорубаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде болсо атайын алыстан келген Талас шаарынан Кара Бура району Даткайым тобу келип 1 саат бою баарыңыздардын маанайыңыздарды көтөрдү деп билебиз. Апаларга дагы да болсо ден соолук каалайбыз. Кийинки жолукканга чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Бар болуңуздар.